Менин ишмердигин негизги багыттары Кыргызстандын 2040 жылга чейинки өнүгүү стратегиясында бар. Ошонун ичинде дагы 24 жылга чейин менин ишмердүүлүгүм боюнча программам ошол стратегиянын ичинде камтылган. Ал стратегиянын ичинде дагы мен талапкер болуп жүргөндө элге берген убадаларым бардын ичине кирген. Алар өлкөдөгү стабилдикти сактоо, коомдогу биримдикти бекемдөө, Кыргызстандын кызыкчылыгын көздөгөн тышкы саясатын жүргүзүү, аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү, коррупцияга каршы күрөш, сот укуктук реформасы. Эки жылдын ичинде 38 миллиард сомго жакын суммадагы жеңилдетилген кредиттер региондорго берилди. Россия-Кыргыз фондунун сомдук кредиттер ставкасы 9%га чейин төмөндөтүлдү. Ошону менен катар региондорду тикелей каржылоонун кредиттик лимиттери $1 миллион 200 000 долларга чейин төмөндөтүлдү. Айыл чарба кооперативдерине, соода логистикалык борборлоруна салык төлөө жагынан абдан чоң жеңилдиктер берилди. Таза суу программасы ишке ашыруу үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Программадагы 650 калктуу конуштун ичиндеги 90 айылда жана 5 шаарда таза суу менен камсыз кылуу иштери бүттү. Жылдын айына чейин дагы 11 айылда курулуш иштери бүтөт. Айылдарда жана шаарларда таза суу менен камсыздоо программасы тиешелүү $100 миллион түзгөн долбоорлор ратификациядан өттү. Мындан тышкары Евразия өнүктүрүү фонду менен $200 миллион меморандумга кол коюлду. Кытай Республикасынан $100 миллион грант алуу боюнча иштер азыр жүрүп жатат. Башта көбөйдү. 2010-9 жылдары 200 миңге жакын машина болсо, азыр менин маалымат боюнча бул 361 миңге чыкты машина. Анан машиналардын бүт эксплуатациялык мөөнөтү 10-15 жылдан өтүп кеткен эски машиналар. Алар дагы зыяндуу атмосферага зыяндуу абаны мына көп чыгарып атышат. Бишкектин четиндеги бардык конуштарды газга өткөзүш керек. Газга өткөзүш керек. Биз качан газификация кылганда бул маселе дагы чечиле баштайт. Баз кызматын толук фискалдаштыруу, санариптештирүү өткөзүп атам. 2 жылда мен кубалап жүрүп, бардыгын тең. Мына Россия Федерациясынын президенти жардамы менен муну согундатып, атайлап буну киргизген эмес. Болбосо кылбай эле санариптештирүүнү мага чейин. Жасабайсызбы эле? 28 жыл жасабай эле 27 жылда. Я ни одного человека не могу заставить его конституционные права нарушать и говорить: ты иди на выборы, ты иди. Они сами будут решать, как они будут делать. Өзі айтсет, мен азыртан эле сен барасың, сен барбай істейсің да тура эмес. Хабибулла боюнча мен өткөндө айтканмын. Адамдар чакыруу боюнча, аларды отургузуу боюнча өт менин инаугурация болгон уюштуруу маселелерин мурунку президенттин аппараты алып барган. Мен ага киришкен эмесмин. Мен бул кишини тааныйм, тааныбайм дебейм. Мен Ошту губернатор болуп иштеп жүргөндө алыска жакка иштедим. Биз Кашкар менен Кызыл Суу Кыргыз автономдук областы менен дос областтар болчубуз.
жылдалар келді біз баратылдық кейінгі жылы. Бізде 12 жылы, 13 жылы бизнес форум өткөрсүбүз, ярмарка. Кызылсуу Кыргыз автоном обласы өткөргөн. Ошондо иниси келген, ошо делегация менен. Ошондо таанышкам иниси менен. Бабанттын таржымалы бул чоң бизнес менен чоң саясаттын кызыкчылыгы аралашып кеткендигинин эң таза накта үлгүсү да үлгүсү. Азыр мына шарт түзүлдүгө мүмкүнчүлүк берилди. Мурун иш козголгон экен, экономикалык иштер бар экен. Мына азыр тергөө иштери жүрүп атат. Аны барып өзү нактанысын, ал иш боюнча өзү чындыгын жерде чын болуп чындыгын көрсөтсүн. Сады Жапаров боюнча деле мен популистик кылып сотко сен мындай кылып айтсам бул туура эмес болот. Бул сот системасы биздин мамлекеттин өзөгү болот. Өзөгү. Бул системаны реформа кылыш керек, талап кылыш керек. Бирок мыйзам дегенди чечкенди бул маселени үйрөтүш керек. Мына биз жаңыда эле жашырганда мына аппарат президентти карап муну эмне кылабыз, кандай кылабыз деп айтып атышты. Мен дагы айтып атам. Мыйзам чегинде чечкиле. Чечкиле. Мыйзамдан чыкпагыла. Мыйзамды булсаң жооп бересиң. Сот болосуң, ким болосуң? Ушул эле маселе. Ушул эле. Азыр эми бул нерсе каралып атат. Арыз бөттү. Андай кандай чечилет? Бир мелмен чечилбейт. Аны кийин угасыңар дагы. Одного срока полномочий. Не, спасибо. Не. Голдан да. Рахмат сиздерге. Рахмат.